Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди-чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар. Жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Санкт-Петербургтун борборунда 2000 мигрант камакка алынды. Жаңы жыл түнү Санкт-Петербургтун борборунда коңшу өлкөлөрдөн келген 2000дей иммигрант камакка алынды. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин Санкт-Петербург жана Ленинград облусу боюнча башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Укук тартибин сактоо процессинде ички иштер органдарына профилактикалык максатта коңшу өлкөнүн 2000ге жакын жараны алынып келинди. Текшерүүнүн жыйынтыгында көптөгөн миграциялык мыйзам бузуу фактылары аныкталып, аларга административдик чаралар көрүлдү деп айтылат маалыматта. Мигранттардын кармалышы шаардыктардын жана шаардын борборуна келген коноктордун коопсуздугун камсыздоо үчүн көрүлгөн профилактикалык иш-чаралардын бир бөлүгү гана болгон. Ошентип Санкт-Петербургтун башкы аркасынын алдында байрамды өткөрүүнү каалагандардын саны көп болгондуктан полиция мүмкүн болгон кырсыктарды алдын алуу үчүн сарай аянтына эркин кирүүгө чектөө киргизди. Ошол эле жерде сарай аянтында милициянын отряды эл көп чогулган жерде трагедияга алып келиши мүмкүн болгон 10дон ашык пиротехникалык каражаттарды колдонуу аракеттеринин алдын алышты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин шаардык бөлүмүнөн билдиришкендей, жаңы жыл майрамы шаарда салыштырмалуу тынч өттү. Шаарда сутка ичинде 38 өрт чыгып, бир адам каза болгон. 31 декабрда эртең менен Ленин проспектисинде жайгашкан батирден өрт чыккан. Пиротехникалык каражаттарды колдонуунун кесепетинен 8 адам жабыркап, Кузнецова проспектисинде жайгашкан батирлердин биринин балкону, пиротехникадан чыккан өрттөн Пушкин шаарындагы үйлөрдүн биринин чатырындагы курулуш материалдары күйүп кеткен. 2 өрт тең дароо өчүрүлгөн. Булак Назар Ньюс-Кежи. Быйыл Кыргызстан КМШга төрагалык кылат. 1 январдан тарта Кыргызстан көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине төрагалык кылуусун баштады. Маалымат КМШ аткаруу комитетинин сайтына жарыяланды. Эскерте кетсек, бул жылы Кыргызстандын төрагалык кылары 2022 жылдын 14 октябрында Астана шаарында өткөн КМШга мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинде кабыл алынган. Ал эми Орусия менен Казакстан тең төрагалык кылат. Булак Суперкежи. Бажы кызматынан бюджетке 65,6 миллиард сом түштү. 2022 жылдын 11 айынын жыйынтыгында бажы кызматынан бюджетке 65 миллиард 600 миллион сом түштү. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, бул көрсөткүч 2021 жылга салыштырмалуу 158,2%га көп. Тагыраак айтканда, өткөн жылга салыштырмалуу 24 миллиард 200 миллион сомго көп каражат чогулду. Жылдык план болжол менен 90,4% аткарылды. 2022 жылдын 11 айында бажы мыйзамдары боюнча укук бузуулар жана кылмыштардын 3482 фактысы катталды. Келтирилген зыяндын суммасы 482 миллион 600 миң сомду түздү. Булак Суперкежи. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы. Милиционер мас болуп автоунаа айдап бараткан видео текшерилүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалык милициянын кызматкери ичип алып, рулга отурганы боюнча тараган маалыматты текшерип жатат. Бул тууралуу аталган башкармалыктан кабарлады. Коомдук активист Эртай Исхаков Telegram каналына видео жүктөп, сокулукта мас болуп алып, рулга отурган кызматкер деп жазган. Булак Спутниккежи. Өзбекстанда митинг боюнча аталган өлкөнүн ички иштер министрлиги билдирүү таратты. Буга чейин соц тармактын колдонуучулары масалык митинг өтүп жатканын жазып, видео менен бөлүшүшкөн. Бул билдирүүлөр жана маалыматтар чындыкка дал келбей турганын ички иштер министрлиги билдирди. Маалымдалгандай, чогулгандар 31 декабрдагы майрамдык иш-чараларды көрүү үчүн келген жарандар. Майрамдан кийин алар үйлөрүнө тарап кетишти деп айтылат маалыматта. Булак Суперкежи. Кыргызстан Россияга саткан 10 негизги товар тизме. Кыргызстан 2015 жылдан тарта Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөсү. Спутник редакциясы Кыргызстан интеграциялык бирикмеге кирген мамлекеттерге көп саткан 10 товарды топтоду. Алгач Россия менен тышкы соода жүгүртүүнү карап көрөлү.
Улуттук статистика комитетинин өткөн жылдын январь-октябрь айларындагы маалыматты колдонулду. Россия менен товар жүгүртүү дээрлик 2,8 миллиард долларды түздү. Кытай менен болгон товар жүгүртүү андан көбүрөөк 3,4 миллиард доллар. Бирок белгилей кетүүчү нерсе, Кыргызстандын Кытайга экспорту 50 миллион гана долларды түзөт. Ал эми Россияга 861 миллион доллардан ашык каражатка товар экспорттолгон. Made in KG товарларынын экспорту биринчи орунда. Кыргызстан былтыр 10 ай ичинде Россияга эң көп төмөнкү 10 товарды жиберген. Пакта жиптери 84,5 миллион доллар, мындан ары доллар менен. Жез калдыктары жана сыныктары 71,3 миллион. Трикотаж кеземелери 49,1 миллион. Пакта кеземелери 46,9 миллион. Эмеректер үчүн арматура бекиткичтер, фурнитура жана ушул сыяктуу буюмдар 41 миллион, химиялык буладан ийрилген жиптер 33,1 миллион, таң актоочу жабдуулар 27,6 миллион, синтетикалык жиптен кеземелер 26,5 миллион, кургатылган жемиштер 25,6 миллион, автоунаалардын моторунун тетиктери жана жабдуулары 19,8 миллион. Булак Спутник KG.